толкутуп Токтогулдун мурасына, топтолгон ак тилектер кулачына, алыскы бийиктерге талпындырып, айланган кут билимдин уясына демекчи мектеп билим азыгы. Мектептен терең билим алабыз. Саламатсыңарбы менин окууга дилгир кымбаттуу окуучуларым. Мен силерге окуудагы ийгиликтерди каалайм. Ар дайым аракет кылуу маданиятыңарды өстүргүлө. Сабагыбызды баштоодон мурун алтын эрежеге көңүлүбүздү бурабыз. Берилген сабакты кунт коюп угабыз. Алган билимибизди эсибизге бек тутабыз. Өтүлгөн тапшырмаларды убагында аткарабыз. Балдар, алипе китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды алып, экранга жакыныраак келип, кунт коюп, менин айткандарымдын баарын угабыз. Ошону менен бирге эле бүгүнкү сабакка активдүү катышабыз, балдар? Азаматсыңар. Балдар, сабактын алдында тамга менен тыбышты айырмалап алалы. Балдар, тыбышты угабыз, сүйлөйбүз. Ал эми тамганы болсо, балдар, көрөбүз, окуйбуз, жазабыз. Азаматсыңар, балдар. Балдар, силер билгендей, алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот. Тыбыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Азаматсыңар. Балдар, бул сүрөттү карасаңар. Бул сүрөттө эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура. Кыз менен бала жана ошондой эле тамгалар турат, балдар? Кана, карап көрөлүчү. Кызыл менен жазылган тамгалар И, А, О жана У. Булар кандай тамгалар, балдар? Азаматсыңар, балдар. Булар үндүү тамгалар. Тоскоолу жок айтылат, Кана, А деп айтып көргүлөчү. А. Тоскоолдукка биз айтып жатканда тоскоолдукка учураган жок. Ал эми С тамгасы болсо, айтылганда тоскоолдукка учурайт. С деп айтып көргүлөчү. С. Азаматсыңар. С каткалаңы сөз. Демек, балдар, С тамгасы ашык. Себеби бул тамгалардын арасында бирөө гана үнсүз. Ал эми калгандары баары үндүү экен, балдар? Азаматсыңар. Балдар, мен силерге сабакты баштоодон мурун табышмак бергим келип турат. Кана, мен силерге табышмак айтам. А силер болсо табышмактын жандырмагын табасыңар. Канатын сермебей учат, куш эмес, сызат. Куштарды кууп жетип, жооп эмне? Ким чечет? Кана, балдар, ойлонгулачы. Канатын сермебей учат экен. Азаматсыңар, силер туура таптыңар. Бул самолет. Балдар, эми балдар, бул жерде кайсыл тамга жашырынып турат, карагылачы. Б тамгасы, ал эми бул тамга Т тамгасы. Ушул эки тамганын артында кайсыл тамга жашырылган? Ким тапты?
Азаматсыңар балдар. Бул жерде жашырылган тамга, С тамгасы. Демек балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы С тыбышы жана С тамгасы. Бүгүн сабакта С тыбышынын тамга менен белгиленишин жана каткалаң үнсүз экенин билесиңер. С тыбышы сөздүн кай жеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлөсүңөр. Балдар, силер С тыбышын басма түрүндө жана жазма түрүндөгүсүн көрүп турасыңар. Карасаңар, бул С тыбышынын жазма түрү, ал эми С тыбышынын басма түрү. Балдар, келгиле мен силерге ыр окуп берейин. Кунт коюп угабыз, Сабыр сабиз суу карат, сайра сайдан суу алат. С тамгадан башталып, сүйлөм сөздөн куралат. Балдар, ырды уктуңарбы? Эмнени байкадыңар? Азаматсыңар балдар. Бул ырдын бардык биринчи тамгалары С каткалаң үнсүздөн башталат экен. Карасаңар, баары башталганда С тамгасынан башталып атат, туурабы? Эмне үчүн көк түстө? Азаматсыңар балдар. Каткалаң үнсүздөр көк түс менен белгиленет, туурабы? Жакшы. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура. Топ, буудай, алма, саат жана сүт. Бул жерде кайсы сүрөттүн баш тамгалары С тамгасынан башталат? Топ С тамгасынан башталдыбы? Жок. Буудай? Жок. Алма С тамгасынан башталдыбы, балдар? Жок. Саат С тамгасынан башталды. Сүт С тамгасынан башталды. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттө балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турабыз? Сөйкө, саат жана сызгыч. Сөйкө деген сөздө С тамгасы сөздүн кай жеринде кездешти? Туура, сөйкө сөзүндө С тамгасы сөздүн башында кездешти. Сөйкө деген сөздү муунга бөлүп көрөлүчү. Сөйкө. Биринчи муун сөй, экинчи муун кө. 2 муун. Кийинки сүрөттө саат. Канча муунга бөлүнөт, балдар? Саат сөзү муунга бөлүнбөйт. Кийинки сүрөттө сызгыч. Сызгыч сөзүндө С тамгасы сөздүн ортосунда же аягында же башында кездештиби? Азаматсыңар, сызгыч сөзүндө С тамгасы сөздүн башында кездешти. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Эмненин сүрөтү, балдар? Бул сүмөлөктүн сүрөтү. Сүмөлөк Ноорузда бышырылчу тамак. Сүмөлөк канча муундан турат экен? Туура, 3 муундан турат. Алар сүмөлөк 3 муундан турат. Канча тамгадан турат?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Азаматсыңар 7 тамга, 7 тыбыш. Кийинкиде эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, сумка. Сумка сөзү канча муунга бөлүнөт? Сумка 2 муунга. Ошол менен бирге эле сумка сөзү 5 тамга, 5 тыбыш. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Карагылачы. Эмнелердин сүрөтү балдар? Азаматсыңар. Арстандын сүрөтү. Арстан. Арстан сөзүндө с тамгасы сөздүн кай жеринде кездешти? Туура. Арстан сөзүндө балдар. С тамгасы сөздүн ортосунда. Ал эми жолборс сөзүндө болсо, с тамгасы сөздүн аягында кездешти. Кийинки сүрөттө эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, кумурска жана сөөлжан. Кумурска сөзүн муунга бөлүп көрөлүчү. Кумурска. Кумурска. Балдар, канча муунга бөлдүк? Азаматсыңар. 3 муунга бөлдүк. Сөөлжан. Канча муундан турат? 2 муун. Биринчи муун сөөл, экинчи муун жан. 2 муундан турат. Балдар, китебибизден 42-нчи бетти ачабыз. Балдар, карагылачы. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, самоордун сүрөтүн көрүп турабыз. Жана ошондой эле сабиздин сүрөтүн да көрүп турабыз. Туурабы? Карасаңар, китепте берилген тапшырмаларды, муундарды чогуу биргеликте үнүбүздү чыгарып окуйлу. Сүрөттөн эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, самоордун, сабиздин сүрөтүн көрүп турабыз. Карасаңар балдар, сом деген сөздүн башында кайсы тамга келди? Туура, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы болгон с тамгасы. Ал эми эсе сөзүндө с тамгасы сөздүн ортосунда кездешти. Эми балдар, муундарды чогуу биргеликте үнүбүздү чыгарып окуйлу. Са, со, су, с, сүү, со, ас, ос, уз, ыз, үз. Азаматсыңар балдар. Силер дагы мен менен биргеликте окудуңар деп ишенем. Балдар, кийинки тапшырмада болсо, китептеги берилген сөздөрдү курап окуйбуз. Аска, аска, сака, сап, сак, сал, сат жана сан. Эми балдар, ошол эле китептеги дагы эмнелерди окуйт экенбиз? Туура, муунга бөлүнгөн сөздөрдү окуйбуз. Балдар, биргеликте чогуу үнүбүздү чыгарып окуйбуз. Сары, самор, сайма, кумурска, самын, суро, сандык, саратан, саратан. Эми болсо, китептеги салтанат текстин чогуу биргеликте окуйбуз. Балдар, китепте шар
көркөм, туура так укканга аракет кылгыла. Эмесе баштадык. Салтанат. Салтанат жомок окуду. Жомок жолборс, арстан жана түлкү жөнүндө эле. Салтанатка жомок абдан жакты. Сайкал менен Садыр салтанаттын достору. Салтанат досторуна жомокту айтып берди. Балдар, азаматсыңар. Жомокту ким окуптур? Туура, Салтанат жомокту окуду. Балдар, жомок эмне жөнүндө экен? Азаматсыңар. Жомок жолборс, арстан, түлкү жөнүндө эле. Салтанатка жомок жактыбы? Салтанатка жомок жакты деп ойлойбуз, туурабы? Салтанатка жомок абдан жакты. Салтанаттын ким деген достору бар экен? Сайкал жана Садыр. Сайкал деген кыздын аты, ал эми Садыр деген бул балдардын аты. Салтанат досторуна эмнени айтып берди? Туура, жомокту айтып берди. Эми балдар, ошол китептеги биздин досторубуз деген жерди карагылачы. Биздин досторубуз бул телевизор, туурабы? Телевизордон биз эмнелерди көрөбүз? Көптөгөн жаңылыктарды көрөбүз. Жана онлайн сабактарды да көрөбүз, туурабы? Бирок буларды дагы чеги менен көрүш керек. Эгерде көп көрсөңөр, көздүн көрүүсү начарлашы мүмкүн. Ошон үчүн балдар, көзүбүздү сактайлы. Бул эмненин сүрөтү, балдар? Туура, компьютер. Компьютер дагы биздин досторубузга кирет. Анткени үйдө отуруп көп нерселерди үйрөнсөк болот компьютерден. Андан кийин балдар, бул биздин досубуз китеп. Бул жерге мен Алипи китебинин сүрөтүн тартып койдум, балдар. Бирок каалагандай китептерди окусаңар болот. Китептердин баардыгы биздин досторубуз болот. Бир гана жери алар сүйлөбөйт экен. Китептен көп нерсени алат экенбиз, балдар. Жана китеп биздин досубуз. Андан кийинки сүрөттө эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, иттин сүрөтү. Ит жөнүндө кандай макал билесиңер? Эмесе мен айтып берейин. Ит адамдын досу. Эмне үчүн досу? Себеби итти үйдө баксаңар, үйдө кайтарат. Жаныңарда жүрсө, силерди дагы кайтарат. Ошондуктан балдар, ит адамдын досу деп аталып калган. Балдар, мен силерге кайрадан дагы бир жолу табышмак айтып көрөйүнчү. Кунткой укула. Сүйлөбөйт, бирок акыл үйрөтөт. Бул эмне? Азаматсыңар. Туура таптыңар. Жогоруда айткандай, сүйлөбөйт, бирок акыл үйрөтөт. Бул китеп. Балдар,
Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыздын соңуна келип жеттик. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге салып алалы. Бүгүн сабакта балдар, силер с тыбышы сөздүн башында, ортосунда келерин билдиңер. С тыбышы катышкан сөздөрдү туура айттыңар. С тыбышы катышкан сөздөрдү атадыңар жана нунга бөлдүңөр. Нун сөз сүйлөмдөрдү окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата ар кандай табышмактарды, суроолорду аткардыңар. Демек балдар, с тыбышын айтууда өпкөдөн чыгып келе жаткан үн тоскоолдукка учурап айтылгандыктан үнсүз тыбыш деп айтабыз. С тыбышы сөздүн ортосунда, аягында, башында кездешет. Менин сүйүктүү окуучуларым, мен силерге ишенем. Силер бүгүнкү сабакты угуп жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомоктор бар. Сабагыбызды балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге тапшырма бере кетейин. Бүгүн биз таанышкан с тыбышындагы салтанат текстин окуп, көркөм, шар, туура окуп, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Саламатта калгыла балдар.